Нұрбек Өмірбекович, алып барушылар. Мол жерде Минздрав боюнча аябай кайрылуулар көп келип атат, Алмаз Акунжанович. Жанагы Алымкадыр, Бешеналиев боюнча ошонун үстүнөн кайрылуу азырдагы менин кабинетимде 6 аял келип турат. 6 аял. Мол жерде хронологиясын карасаң, бул киши министр болуп келгенден бери эле киши өлүп атыптыр да. Мына 12 январда, 15 январда, 3 больницада 2021 жылы төрөлгөн жаш бала. Андан кийин Бишкек номер 2 роддомдо 15 январда, андан кийин 5 февралда, андан кийин 12 февралда Жайыл районунда, анан 21 февралда, 17 декабрь. То есть, могу телефонда да толтуруп кеттим. Мына министр өз колу менен райондун больницалардын жетекчисинин приказын турдой кол коюп өзү коюп атат. Ертеси зам министри башка бирөөгө приказ чыгарып атат. Там кадровый чехарда, бардак Минздравда. Кече жакында мен бир тааныштарым, аты жөнүн айтпай эле коеюн. 11 жаштагы бала кулагынын жанына фурункул чыккан экен. Фурункулду алабыз деп, целый чоң нервин кесип коюп, бир бети иштебей калып, Туркияда көптөгөн миллион сом карыз парыз кылып атып, дарылатып келди. Бул министр здравоохраненияны, урматтуу коллегалар, могул жака чакырып туруп, ал киши президентке кичине аканетти жасап берсе эле кыйынмын деп ойлобосун. Могул жерге келип элдин алдында жооп берсин могу өлүмдөргө. Андыктан мен жана Нурланбек Тургунбековичке да кат жүзүндө жиберип койдум. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, ушуну кийинки сессияга Кабмин менен кошо министр замдары келбестен Алмаз Акунжанович өзү келсин. Алымкадыр Бешеналиев. Эмне үчүн өлүм көбөйүп кетти? Кече жакында 3 жашар баланын тишин жулдурам деп, тишин дарылатам деп, анын өлүмү толгон токой. Мына азыр ишенбесиңер, мен кабинетиме чыккыла 6 аял отурат. Алмаз Акунжанович. Ушул тапта онлайн чыгып көрсөңүз болот. Арызданып келишти. Ушуну эске алып, протоколуна тапшырма берип, кийинки сессияга министр өзү келип, деятельность боюнча отчет берип койсунчу. Рахмат сиздерге.